Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Алпар түсү менен Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушов. Максатбек ажы, биринчиден сизге убакыт бөлүп бизге ушундай маек куруп бергениңизге алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин эң алгачкы сурообуз ушу ажылык сапарга байланыштуу. Ушу ажылык сапар азыр баягы кайсы стадиясына жетип калды? Рахмат, Алла Таала разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден мына Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин Алла Тааланын каалоосу менен ажылык сапар жакшы уюштурулуп, эч кимге жашыруун эмес, жылдагыдан өтө чоң айырма бар. Вакцина визаларын алып, күн сайын мына Саудия элчилиги, Саудия Аравия элчилиги абдан жакшы иштеп атышат, түнү-күнү менен иштеп атышат. Биздин балдар да түнү-күнү менен иштеп, паспорттордун баардыгын дайындап, ошо электрондук система болгон Саудовский Аравия менен Кыргызстан бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерме ошого паспортту жакшы каттап, визаларды чыгып, мына буюрса 26-сында акыркы рейс Бишкектен учат, 28-inde болсо акыркы рейс Оштон учат. Учуп барып аткан азыр бир 70% учуп жетип калды. Бир 30%дай калды. 70%дай ушуна булардын баардыгы ошол Дубай менен барып атат. Баардыгынын эч кандай жалоб жок. Кудайга шүгүр, Дубайга жеткенге чейин да бир маал тамак берип, Дубайдан нарыга Медина шаарына барганга чейин дагы бир маал тамак берип, ажыларыбызды тияктан күтүп алуу абдан жакшы уюштурулган. Ошол жердеги штабтын бизде Кыргызстандын жана Саудияда тияктагы иштегендер чогуу күтүп алып, Мединага гостиницаларга жайгаштырып, аларга ысыкма, бир маал тамак, 24 саат чайы менен пайгамбарыбыздын мечитине жакын ошол марказий деп коебуз, центрден алганбыз гостиницаларды. Пайгамбарыбыздын мечитине жөө эле келип кетишет, азан айтылгандан кийин акырын келсе жетип алышат. Анан кийин ал жердеги автобустарды уюштуруп, зыяраттарды Ухуд тоосуна, мисалы айта турган болсок, Кыблатайн мечитине, Куба мечит жана башка ошолордун баардыгына зыяраттарды да уюштуруп, балдарга да тапшырма берип, түшүндүрүү иштерин, пайгамбарыбыздын мечитинин тарыхын, пайгамбарыбыздын өзүнүн тарыхын, Мединанын тарыхын ушуну айтып бергенге ажы башчыларды дагы жана ошол жерде жол көрсөтүүчү, окутуучу, үйрөтүүчүлөрдү дагы дайындаганбыз. Иштер жакшы болуп атат. Андан кийин Мединада мына 8 күн, 8 күндөн кийин Меккеге барышат. Быйыл ажылардын өтө көп ошо ыраазычылыгы ошо 8 күн Мединада болгондугу боюнча болуп атат. Анткени Мединада шашылбай, жакшы ибадаттарды кылып, кенен көнүшүп, жыл сайын бул 2,5 күн, 3 күн эле болот эле да. Ошо 3 күн эмес, азыр мына 8 күнгө токтоп, быйыл Кудайга шүгүр жакшы болду. Ал жерде тамагы дагы, гостиница дагы абдан жогорку деңгээлде. Башка ошо өнүккөн мамлекеттер, Турция, Малайзия, Европанын мамлекеттери, ошолордун катарында Кыргызстанда ушундай жакшы гостиницалардан алып, жакшы уюштурууларды өткөрүп атат. Меккеге жөнөп атышат. Меккеде дагы гостиницалар жакшы, ал жерден дагы кабарлар келип атат. Меккедеги ошол вакыфта турчу элек, 2 жерде турабыз, ал жерде дагы жакшы. Ошол баасы канча болуп атат? Баасы ошо мурдагы боюнча эле $2400, Америкада $2400, самолет ошо 1300. Арада бир кымбаттап кетеби, кетпейби деп атты эле, бирок биз жакшы бул жактан делегация менен барып, граждандык авиациядан, дин комиссиясынан өзүбүз болуп топтолуп барып, жакшы ийгиликтүү чечип келдик. Мына буюрса эч кандай неме жок, баардыгы ошо мурдагы бойдан. Ошол жанагы баасына келгенде мындай кээ бир талаш тартыш маселелер пайда болуп калат атпайбы? Мисалы, гостиницага тамак ашына төлөбөйт да, анын баягы бул жерде сооп издегендер төлөйт экен, анан алар кандай тамак берсе ошону жейт. Бул жерде эки маселе бар да. Мекке шаарында жана Медина шаарында. Медина шаарында биздеги гостиницага төлөйбүз, тамакка төлөйбүз, страховкага төлөйбүз. Бул Медина шаарында да. Бардыгын төлөнөт бул жердеги. Ал эми Мекке шаарында болсо гостиница төлөнбөйт, тамак төлөнбөйт, страховкага төлөнбөйт. Ошондо ошо тамактын сапаты кандай болот? Жаткан жердин сапаты кандай болот? Анан Меккедеги Кудайга шүгүр аларда дагы ошол вакыфтын адамдары, мурдагы көчмөн биздеги Орто Азиядан көчүп кеткен өзбек тууган, уйгур туугандар бар. Ошолар Алла разы болсун, жакшы кызмат көрсөтүүдө, жакшы гостиницаларды алып, тамак ашы дагы жакшы, 1 маал ысык тамак берип турат. Жана башка ошо суусундуктарды, печенье, булочкаларды, курмаларды, завтрагына да каймак, айрандарды алып келип берип турат. Жакшы. Анан эгерде да биз ажыларыбызга дагы айтканбыз, ажы башчыларыбызга дагы айтканбыз,
Меккедеги тамак алардын мойнунда эмес. Эгерде ал тамак мисалы бир адамга табиятына жакпаса, башка тамак алып жейин десе, ал жердеги кафелер бар, столовойлор бар, ашканалар бар, ресторандар бар. Ал жерден да жеп тура беришет. Квота маселесине келгенде канча квота болду быйыл? Быйыл 3685 квота жалпысынан болду. Ошо 3685 квотанын ошол жердеги 3600 өзү берилип, 85и бул ачы башчылар жана штабтын мүчөлөрү болот. Ошо квота маселесине жанагы чучугулак кармаганда дагы бир топ талаш тартыш маселелер болуп кетти деп ушу муфтияттын кызматкерлери айтты. Ошо дин боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилиги тарабынан ар кандай бир оюндар болуп кетти депчи. Өзү чучугулак боюнча бул быйыл өтө жакшы өттү. Анткени биринчиден биз жооп бере алабыз. Ошо бир квотага 1 сом акча төлөнүп сатылган жок. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу десем адашпайм мен. Ошуга биз бекем турдук. Эмне себептен болду? Эң чоң биринчиден Алланын жардамы, экинчиден президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин колдоосу болду. Бардык ведомстволор айтты, жардам бергиле. Ушуларда бардыгы ачык, айкын, таза, так өтсүн деп. Дин комиссиясына рахмат, чогуу өткөрдүк. Мына жердеги ички иштер министринин 10-отделы буларга рахмат. Булар ошо кошулуп, ГКМБга рахмат. Анткени мына коопсуздуктагы ошол мына жерден чүйдөн тартып, кийин лейлектен тартып бардыгына булар катышып, жергиликтүү ошол жерде местный самоуправление алар дагы чогуу катышып бардыгы ушуларды өткөрүштү. Протоколдоп эч кандай неме болгон жок. Бул чучугулак абдан жакшы өттү. Себеп дегенде караңыз. Быйыл 3685 орунга 8232 киши талапкер болду. Биз да мурда ажыга баргандар барбайт деп катуу талапты койгонго кийин дагы ушундай болду. Эми деген бул чучугулаксыз мүмкүн эмес эле. Бирден кармаш эмес. Ошол мына компьютерный метод случайного отбора деп коет экен. Ошо компьютерный деп себеп дегенде биз Малайзиядан менен анан Турцияны тажрыйбасын алайлы деп, анткени булар ажылык уюштурууда жыл сайын биринчи орундарды алат да. Биз ушулардан пайдаланышыбыз керек деп барып көрүп келдик. Кудайга шүгүр, булар да ошондой компьютер менен өткөрүшөт экен, эч кандай. Бир гана ошол мына айтып атканы, ошол компьютер иштетип аткан адамды кичине жалдап алды, тигиндей алды деген бир жалалар бар. Булар андай эмес. Эгерде ошол анык боло турган болсо далилдесин. Эми бизде шариятыбызда деле, мыйзамда деле, мамлекеттин мыйзамында деле эми анык далилдеш керек да. Андай жок эле ушундай мүмкүн экен, күмөн экен, болушу ыктымал деген сөздөр жарабайт да. Анан ушу авиакомпания келгенде дагы бир маселе туулду, жана Fly Dubai, анан FlyNAS деп. FlyNAS ошонун ортосунда талаш тартыш маселе болуп, сиз Саудияга чейин барып келдиңиз. Жыл сайын авиакомпанияда тендер конкурс жарыяланат. Мартта жарыяланган. Жарыяланганда дагы ушул бардык массалык маалымат каражаттарынын аркылуу айтылган. Апрелде анан кийин өткөн, бардыгы комиссия болгон. Ошол жерде анан кийин бул Fly Dubai деген, мына Дубайдын авиакомпаниясы $1300 көрсөтүп, жыл сайын 1500 болсо, бирок бир гана булардын ошо Дубайга токтоп учушу бар болуп калды. Бирок $200 арзан болуп атпайбы? Буну да эске алышыбыз керек да. Мына ажыларыбыз кандай кыйналган деле жок мына. Бирок $200 Кыргызстанга пайда болду. Ажыларыбызга пайда болду. Мединада көбүрөөк туруп, ошолордун гостиницалары төлөнүп, муфтиятыбызга, бардык имамдарга пайда болуп атпайбы? Анан алар утту. Анан барып туруп майда биз келишим түзгөнбүз. Июнда болсо акчалар төлөнө баштап, июлда толугу менен уже төлөнүп калды ажылардын акчасы. Ошол калькуляцияга биз таянып туруп, алымдар кеңеши менен ошол жерде эмесин чечкенбиз. Бюджетин чечкенбиз. Муфтияттыкын, алымдар кеңешин, жана биздеги мына көзөмөл комиссиялардын канча ушу медреселерге жардам берилет, имамдарга ушулардын баардыгын чечкенбиз да. Андан кийин Саудия мамлекетинен кабар келди, ушулар FlyNAS деген Саудиянын компаниясы экен, ушулар ушу түз алып барып келсек деген. Сөздү кыскасын айтканда, түз алып барып келүүсү ушу $1500 тегерегинде экен. Анан биз булар менен кеңешип алып, силер мурда катышпай калдыңар деп, ошол бир баасы 1300-1500 ортосунда эме болуп калды да, колебаться этип калды. Анан бул жердеги элчиликке барып, элчилик дагы жакшы жардам берип, мына Кудайга шүгүр, Саудияга виза алып бердиле, ушу делегация болуп барып, анан ал жерде ушу чын айтайлы, мына Кудайымдын бир жардамы менен жакшылыгы мурдагы бойдон кайра чечилип калды. Эмдиги жылга биз алдын ала айттык, эгерде силер ушу авиакомпанияга катыша турган болсоңор, алдын ала кабарын берсеңер, Кудай кааласа Кыргызстандын мыйзамынын чегинде тендер конкурсу жарыяланат.
базар баасы менен ким арзан берип жакшы кызматтарды көрсөтө турган болсо ошол утуп алат деп аларга дагы кабарын берип талап койгонго Саудиянын авиакомпаниясынын диктовать эткенге мындай бир укугу барбы? жок, андай жок алар. Албетте бир мыйзам неме болгон, ошол жергиликтүү авиакомпаниядан же Саудия мамлекетинин авиакомпаниясы экөөнүн бирөөсү гана ташыйт деген сөз болгон. А бизде жергиликтүү авиакомпания биздики кичине кара тизмеде экен. Ошого караганда эми алар Саудия авиакомпаниясы гана ташыш керек болуп калат да. Бирок Саудия авиакомпаниясы бул кабарды июндун аягында бизге жетип атат да бул кабарчы. Ал эми буларды Дубайдыкы деген бул 3-чү тарап болуп калды деп айтып атышат. Бирок Дубайдыкы ал 3-чү тарап качан болот? Качан Кыргызстанда түз алып барса. Булар өзүнүн баягы рейсовый менен азыркы күндө дагы рейсовый да. Демек сааты минутасынан бери дайындалган, сааты минутасында учат, эч кандай буларга тоскоолдук жок. Эми ошо ажылыкка деле байланыштуу суроо. Ушу эгемендүүлүк алгандан бери эле мамлекеттик дин комиссиясы менен муфтияттын ортосунда бир кандайдыр бир карама каршылык, коомчулукта байкалып келет да. Сиз келгенден бери ошо карама каршылык кичине басаңдагандай болуп калган да. Бирок акыркы күндөрү кайра эле айрым жерлерде айтылып кетип атат да. Азыр мамилеңер кандай болуп атат? Азыр мынага Кудайга шүгүр көз тийбесин го биз жакшы мамилебиз. Себеп дегенде бардык ишти мамлекеттин саясатын дин чөйрөсүндө биз кеңешип, макулдашып ишти алып барышыбыз керек да. Алар мисалы дин комиссиясы биздин ишибизге кийгилешип, мынаны мындай, тигини мындай деген андай жери жок. Сунушун айтат. Сунуштарын айтат. Чечимди биз кылабыз. Ошонун кээ бир немелер кылып жок, алар чечет экен деген бул жала. Ана биз бул жерде мына Кудайга ушунча иштеп атабыз, эми мындай копоолуураак айтылып койгонсо кукла эмеспиз да. Жакшы алардан кеңештерин алып, сунуштарын алып, анан кийин ушу бизге өзүбүзгө шариятыбызга өзү мына дин башкармасынын уставына ылайыктуу кылып, анан буюрса ошолорго каратуу чечимдерди кабыл алып атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Жакында эле бир аксакалдар маалымат жыйынын берип, ушул муфтияттын кадр саясатына киргизип кетип атат деген да бир ойлорун айтышат. Жок, муфтияттын кадр саясатына кириши деген кандай? Аларда мен чын айтайлы, муфтияттын кадр саясатын бизде уставда жазылгандай талаптарды айтышат. Мисалы кандай? Билимдүү болсун, Ханафи мазхабта болсун, ким билими жок болсо, диплому жок болсо, Ханафи мазхабта болбосо, алар мисалы уставга жазылган, уставга туура келбейт деп. Ошолордун сунуштарын, кеңештерин бизге айтышат. Аны мисалы чычалабаш керек. Аны карап туруп, мисалы ошол Кудай калса жакында аттестация болот, аттестацияга биз да даярданып атабыз. Суроолорду мисалы биздеги алымдар кеңешинин мүчөлөрү, бизде ошо фатва бөлүмүндөгү иштегендер суроолорду шарияттагы мазхаб боюнча баары суроолор даярдады. Ал эми мамлекет дин комиссиясы болсо, ошол динге тиешелүү мамлекеттеги мыйзам, мамлекеттин саясатына кандай алар суроолорду даярдады. Азыр эки суроо биригип туруп, азыр бардыгына да биз жакшы бербестен туруп аттестация албай, наоборот азыр бардык казияттарга бердик. Бардык мына муфтиятта иштегендерге, ишкерлерге бардыгына бердик. Булар эмне кылат? Булар даярданат бир ай. Ушул аркылуу биз бир топ сабатсыздыкты жоюп алабыз да. Дин кызматкерлеринин сабатсыздыгын жоюп, дин кызматкерлеринин сабаттуулугун бекемдеп, ошого бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан мына аттестация кылып, ошо аттестация боюнча кадровый вопроско кээ бир кадрларды ылайыктуу эмес деп сындаганы, аны бир туура эле чычалабаш керек. Бардыгын аттестация чечет. Аттестацияда буюрса комиссия түзүлөт, ошого экзамендер болот, ошо беседа болот, анан жакшы буюрса чечимдер кабыл болот. Ажылыктан сырткары дагы азыр коомчулукта акыркы мезгилде бир маселе пайда болду. Мектепке хиджаб кийип баруу боюнча бир депутаттар менен бир баягы дин кызматкерлеринин ортосунда же баягы динге ыктаган адамдардын ортосунда бир пикир келишпестиктер болду. Сиздин жеке пикириңиз кандай? Жеке пикирим биздики мындай хиджаб деп эле ушунакы жолук эле деп койсо жакшы болот эле. Хиджаб деп эле бир башка сөздү киргизбей, жолук. Жолук мисалы биз уяттуулукка, адептүүлүккө чакырган бул жолук болот. Биздин энелерибиз, эже кыздарыбыз, келиндерибиз, аялдарыбыз баардыгы уяттуу болсо жакшы. Ал мисалы ал негизги бүгүнкү күндө азыр карап мектептегилер деле ушу багытын ушу жолукка эле буруп алды да, билим бергендин адеп тарбиятын унутуп калып эле сырткы эле ушу баш кийимине эле асылыпчы. Буну токтотуш керек өзүм жеке оюмча.
наоборот аларга ошо жакшынакай билим берип, аларга боорукер берип, убагында саатта келип окутуп жакшынакай кылбайбы? Эгерде татынакай кылып жолукту салынып алса, ал жакшы эле, ал эмнеси зыян ал? Жолук деген бир уурулуктун белгиси эмес. Бул радикализмдин белгиси эмес бул. Жолукту бир жамандыкка чакыргандын белгиси эмес бул. Же мамлекетке бир жамандык алып келе тургандын белгиси эмес бул. Жолук жакшынакай биздин мусулманда дагы, өзүбүздүн кыргыздын урп адат салтыбызда дагы жолук салынып эле келген. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке пикирим, бул жолук маселесин көп эле андан маанилүү маселелер турат мамлекетибизде. Өтө маанилүү маселелер турат. Канча жерде кандай өрттөнүп, канча жерде өлтүрүп, канча жерде мисалы авариялар болуп атат. Ал башка маселелер бар биздин мамлекетибиздин. Демек, ошон үчүн бирибизге кичине болбогон нерсени баягында чыр-чатак кылып, чымын адалбы, арамбы деген ал маселелерге кирбей, анда маанилүү маселелерге коелу, жолук маселесине андай эле маани бербей, бир ыктыярдуу эле бирөө мисалы тагып келе турган болсо макул. Мисалы бирөө такпай турган болсо, аны мажбурлабай, таккандарды чечтебей, бул жакшынакай башка мааниге эмеге бериш керек да. Таалим берүү багытына бериш керек. Бирөө мисалы бирөө кызын ошол мен жолук менен жүргүзгүм келет дейт. Эртеге барса жакшынакай чоңойтуп, жакшынакай эме чыгарайын дейт. Кызыга чыгарайын дейт, турмушка чыгарайын дейт. Эртеге сигарет чекпесин дейт. Азгары жолук чечкендер чачын көрсө тияк бияк неме болуп, анан барып да чачын кыркмай, жылаңач болмой, бузулуп кетпесин деп, эми ачык эле бул кээ бир ата-энелер bundan коркот, коопсузданат. Кээ бирлерге мисалы баары бир. Ошон үчүн мен айтарым, мына орто адилеттүүлүктү ортолуктала турган болсок, жолук таккандарга аларды чеч деп мажбурлабай, жолук такпагандарга ки деп мажбурлабай, эркиндигинде коюп эле жакшынакай андан маанилүү иштерге көңүл бурсун. Азыркы могу теңирчилер, жайсаңчылар, манасчылар дегендер чыгып кандайдыр бир кырдаалды урчутуп, бир ислам менен ушул бир кыргызчылыкты бир карама-каршы коюу бир аракеттери көрүлүп жаткандай да. Бул провокацион иш Аллага дагы жакпайт, элге дагы жакпайт. Мына мисалы исламды каралап айтканы бул туура эмес. Исламга кандай жерде мисалы суроо берсин, мына дин башкармалыгына мага суроо берсин. Исламдын кайсы жери жаман? Бетме бет эле. Исламдын кайсы жери мына иши кыргызчылыкка каршы? Бетме бет эле суроо берсин да эле. Келсин мына муфтия дин башкармалыгы отурат. Бир мусулмандын дагы айтайын, өзүн жардырганын, же уурулугун, же арак ичкенин, же молдонун бир кемчилдигин көрүп туруп, ага исламга баа берилбесин. Ал человеческий фактор, жеке адамдын кемчилдиги. Ошондуктан мен суранар элем, ошо бардык манасчылар, теңирчилер, жагы бир канча бир топтолор, жок, биз баарыбыз деле бир Кудай, ошо Аллахым жараткан, ошо бизди кыргыз кылып жараткан. Кыргыз кылып жараткан Алла Таала бизге ислам динди бергени, кыргызчылыкка эч качан каршы эмес. Мисалы мен кыргызмын деп кыргызча сүйлөп эле ислам динди тутам. Дин деген бул улут эмес бул. Дин бул улут эмес. Дин бул адамдын өз негизги касиети. Адамдын ошол айван болбой, шайтан болбой, адамдай болуп жашаганга жол эрежеси. Анан эле бул ислам дини кыргызчылыкка каршы башка кылып эле провокация кылып, элдин ортосунда ушундай капкаяктагы жалаларды чыгарып, анан бир адамдын кичине кемчилдигин бардык исламга баа коюштугу, пайгамбарга, Куранга, Алла Таалага асылып сүйлөшүлүгү бул жакшылык көрбөйт булар. Ошондуктан ар бир мени өзүнүн чегине чакырмак элем, ынтымакка келели. Жакшылыкка кайсы немеси бар, кайсы нерсеси каршы? Ушу жай айында Израилда, Палестинада болгон окуя боюнча Кыргызстанда дагы бир конфессия аралык, дин аралык бир чатак чыгып кете жаздады да, силердин ушул немелердин, ушу еврейлердин бир коомдук уюму, Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Байкыруулдун ортосунда талаш тартыш маселелер болду. Ошо сиздин пикириңиз боюнча? Израилдеги, Палестинадагы мусулмандарга болгон иш чарасы такыр туура эмес. Бул зулумдук. Бул арамдык, караңгылык бул. Бул камкордук болот бул. Биз ошолорго мына ушул жерден конференцияларга катышып, чет мамлекетте, Турцияда, Турциянын өзүнүн чоң жетекчилери катышып абдан кенен сөздөрдү айтты. Биз бул жердеги мечиттерде айттык. Көп ушул жерде сурап аткан журналисттерге кабарын бердик. Токтотсун деп. Бардык эми адамгерчилик мындай эмес. Анан кийин андан сырткары негизги биздин куралыбыз дуа болгондон кийин мечиттерде дуа кылдырдык. Өзүбүз дагы дайыма ар бир намаздан кийин дуа кылып турдук. Бунун ошол мисалы туура эместигин айтып, албетте чоң саясат болгондон кийин
бүткүл ааламда канча ошо мамлекет биздин Кыргызстандагылардын ошолорду колдоп чыгуусуна бар. Кандай деп колдоп? биздин ошо еврейлердин уюму Жок, бул эми мисалы аларды колдоп чыгуусу жок. Бул карабайсың, бул мыкаачылык болуп, фашизм бул. Жаш балдарды өлтүрүшлүк, аялдарды өлтүрүшлүк, больницаларды, мектептерди жардыштык. Бул жөнүндө фашизм бул. Бул айванчылык да, бул жырткычтык да. Ошондуктан аларды колдогонго туура эмес. Ал суроосу бул мааниси эмне суроону? Бул туура эмес экенин бардыгы алам билет. Анан эң акыркы сурообуз эми бул баягы чоң саясат, геосаясий маселе болуп атат. Ирактагы жанагы ислам халифатын түзүп, жанагы журналисттерди муздап, антип мынткен адамдар интернетке коюп, бир жаман нерселер. Муну мен бир сөз менен айтып коеюнбу? Бул исламга жана мусулмандарга каршы саясат. Ислам аны колдобойт. Исламда ал адамдарды жөн муздашлыгга, азыркындай неме кылып көрсөтүп, бардыгын жарыя кылып, мындай андай жок нерсе. Бул ону сиз каяктан билесиз? Мисалы ошону кылып аткан адам аны мусулман деп берип атат. Бирок аны мусулманбы, мусулман эмеспи, сиздин кандай далилиңиз бар? Телевизордун ичине кирдиңизби же барып келдиңизби? Анан атынан да кабарды да радиодон бере бере турган, телевизордон бере берсе, ошо чын экен дей бербеш керек. Көп ушундай болгон, атайлап өздөрү мусулман эместерди ушундай кылып туруп, ислам кылды деп исламды жаманаттуу кылгандар. Буга мына 100% буга далилдер бар. Биздин бүгүнкү кезектеги маектешибиз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтии Максатбек ажы Токтомушев болду. Максатбек ажы, биздин убактыңызды бөлүп бизге ушундай маек куруп, ачык сөзүңүздү айтып бериңиз, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Сизге Алла ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.